тесттерди иштеп көрөлүк. Биринчи суроодогу 3,14 чоңбу же 3,1134 чоңбу? Бул жерде логиканы карап көрсөк, көптөгөн саны чоң деп ойлойбуз, бирок андай туура эмес. 3,14-түн артында 0 бар. Эми 3,40 чоңбу же 3,1134 чоңбу? Эми карап көрсөк, буяк А колонка чоң болуп калган болот. Бул ушу туура жооп. Эгер дагы бир логический способ бар. Мисалы 3, 1, 4. 3, 1, 3. 3 4төн караганда кичинекей. Ошентип А колонкасы чоң деп койсок болот. Экинчи мисалда бул жерде оңой эле 8,4-тү бөлөбүз 2,2-ге. Үтүрлөрдү алып эле коесуңар дагы 84-тү бөлөсөңөр 22-ге. Бул 84-тү 22-ге бөлсөңөр 3,1 болуп чыгат. Ошондо 3 бүтүн чоңбу же 4 бүтүн чоңбу? 4 бүтүн чоң. Б колонкабыз чоң. Үчүнчү мисалда 11ден 1дин 55-чи даражасы чоңбу же болбосо 5 чоңбу? Бул жерде 11ден 1 бул дурус бөлчөк деп аталат. Андан тышкаркы дурус бөлчөктөр бөлүнсө, алар дайыма 0дөн азыраак же болбосо мисалы 1ди 11ге бөлүп көрсөңөр, бул 0 бүтүн болуп чыгат. 0 бүтүндүн 55-чи даражасы бул 0 бүтүн болуп кетип кала берет. 0 бүтүн чоңбу же 5 чоңбу? 5 чоң. Эмки 4, 5, 6 жана башка 30га чейинки суроолорду эмки рилстен көрсөңөр болот.